кол булчуңдар мисалы, көбүнчө аялдардыкы мындай аябай бош болуп калат да, бош болуп калат кол булчуңдары. Же болбосо кээрлер айтат, мисалы мен далым чоң дейт да, мисалы. Мисалы ошондой көйгөйлөрү бар адамдарга кандай жөнөкөй эле көнүгүүлөрдү күнүгө жасай берсе болот. Эми караңыз, телегөрүүчүлөргө бул булчуңдар эмнеге иштебейт? Анткени бул булчуңдар аял кишилерде көп колдонулбойт. Мисалы кол булчуңун биз алганда бул булчуңдун аты трицепс деп коет. Бул булчуң эмне кылат? Бул колду түстөйт. Аял киши эч качан колду түстөбөйт. Аял киши өзүнө тартат. Бер. Кандай айлык? Берчи. Бич. Берчи. Ошондон келип чыгып атат. Эркек киши берет. Ошон үчүн биякта проблема болбойт. Тамаша көрүүчүлөр, эми караңыздар. Муну кандай кылсак? Биринчи ийинден баштайлы, анткени биз көнүгүүнү баштаганда биз чоң булчуңдан баштайбыз. Келиңиз кыздар, көтөрөбүз. Көтөрөбүз. Биз ар дайым убакыт менен кылыш керек. Телегөрүүчүлөргө казыр көргөзөбүз. Акырын колду мынакей алдыга 1 мүнөт. Шашпайбыз. 1 мүнөт кылабыз. Шашпай. Бул көнүгүү эркектерге абдан оор болот. Анткени эркектердин кол булчуңу чоң болгондуктан, күчтүү болгондуктан, оорураак болуп кетет. Ошон үчүн мен муну билип туруп, саат карап кеттим. Сиз кылыңыздар. Бегимай токтобу? 1 мүнөт. Өтө бегимай, өтө эмес. Мына акырын. Жайыраак. 30 секунд өттү. Шашпаңыздар. 1 мүнөт ушундай да кылыш керек экен, астыга. Астыга, анан артка кылабыз. Артка дагы 1 мүнөт. Артка дагы кылабыз. Анткени биздин телегөрүүчүлөр эмне деп суроо берди? Мен биягым чоң, кичирейтишим керек деди. Туура? Кичирейтиш үчүн ушундай статистикий көнүгүүлөрдү кылыш керек. 43 секунд болду. Шашпаңыздар, кыздар. 17 секунд эле бат эле өтүп кетпейт экен, 50 секунд болду. Жок, Рафаэль, байкадыңбы? Бегимайдын колу мындай уже 56 секунд. Эми кыздар акырын алабыз да артка кеттик. Артка 1 мүнөт. Жок, эс алдырбайбыз. Кеттик. Тыныгуу болбойт. Негизи биздин телегөрүүчүлөр эч качан жөн олтуруп калбаш керек. Алар бизден чогуу кылып атат да. Менде ишеним бар. Жок, кыйын эле экен негизи. 13 секунд. Өзгөчө кылбай жүргөн болсоң, өтө билинип калат экен. Шашпайсыз, кыздар. 1 мүнөт 20 секунд болду. Негизи мен кичине анча-мынча даярдыгым бар. Анткени канча 1 жыл мурда Рафаэль менин тренерим болчу. Мени машыктырган тренер болчу. Анан кичине мен анча-мынча даярдыгым бар. Бирок кандайдыр бир убакыттарда мен таштап койдум. Мынакей карманып атам, көрүп атасың, Рафаэль, мынакей. 43 секунд. Акыркы 17 секунд. Чыдаңыздар. Айгеримдики жакшы болот. Мен кылса керек. Айгеримдики көрүп жайна. Айгеримдин оюн бар эле мык болуп атат. Телегөрүүчүлөр ошонун баарын көрөт, Кудайым буйруса. Рафаэль бүттүбү? Мынакей, эми караңыздар. Ийинди бүттүк да, колду сунабыз өйдө, турабы? Кеттик. 1 мүнөт. Вау! Өйдө өтөрүз. Эми караңла, көтөргөндө демди чыгарабыз, кыздар. Дейбиз, демди чыгарабыз да, мурдубуз менен дем алабыз. Кеттик. Алганда демди чыгарабыз, ылдый жүргөн дем алабыз. Демди чыгарабыз, демди алабыз. Эң жакшы, кеттик. Сен мунсеңер мыкка жетпейсиң. Сиз өтө акылдуу экенсиз. Сүйлөй албагат экенсиң. Ошончо. Мындай карасаң, колдор эле жасап аткандай сезилет, Бирок колдор талып, Бегимай. Колдор талып, ушунчалык кыйын болуп баратат. Кыздар баштап телегөрүүчүлөр өзү сурагандай, үй шартында оңой. Мынакей. Кыздар, бүттүк. 3 мүнөт көнүгүү болду. 3 мүнөттүк көнүгүү, бирок колдор кадимкидей, негизи кадимкидей талып, анан мындай дем алууң дагы мындай жакшы болуп баштайт экен, Эми телегөрүүчүлөргө биз айтып кетишибиз керек, бул көнүгүүнү биз 3 мүнөт кылдык, ошондон 4 рет кылышыбыз керек. Ошондо 1 айдын ичинде кадимкидей колдун өзгөргөнү билинип калат. Анан бүгүн дагы жакшы жана келатсам бир апам айтып калды. Балам ушу далым эле талып берет дейт. Ошого апам айткан болсун да, биздин программабызды көрүңүздөр, апа. Телегөрүүбүздү айтып берем деп. Ошол жактан сизге үчүн көргөзөм дегем да. Эми азыр караңыздар, телегөрүүчүлөр. Чоң бармакты капталга чыгарабыз. Кыздар, колду өйдө көтөрөбүз. Колдун ылдыйкы мүчөсү 90 градус болот. Кол мынакей, бияк 90, бияк параллель полу. Полго параллель болот, бияк 90 градус. Акырын алабыз дагы, чоң бармакты артка чыгарабыз. Мынакей. Айнура, ачабыз. Кайра чогултабыз. Эми караңыз, дем алганда кандай чыгарабыз? Өзүбүзгө
ачканда дем чыгарабыз. Эметкенде бириктирген дем алабыз. 1 мүнөт кыздар. Ушул көнүгүүнү кылып. Бул көнүгүү эмнеге жакшы дегенде, бул көнүгүү остеохондозго абдан жакшы. Бул көнүгүүнү биртке мен татаалдаштырып койушум мүмкүн. Мен көргөз коюм. Система. Татаалдаштырбасаң Татаалдаштырып коюйн. Ачабыз. Үй шартында эле биз татаалдаштыра берсек болот. Чындыгында мындай ойлойт экенсиң, оңой эле депчи. Жасаганда оңой жасасаң. Бул көнүгүүнү биз жасаганда, кээинки апаларыбыз айтат, кан айлануу, остеохондоз. Ошо остеохондоз бул эң жаман оорулардын болуп эсептелет. Эмнеге дегенде баш ооруга алып келет. Баш ооруну чыдаганга болбойт Айнура. Анткени кан айланууну бузат. Биринчиден, бул болсо көздүн энергиясын бузат да, көздөн начар көрө баштайт. Анан баш ооруган киши сүйлөгүсү да келбейт. Анан эмне? Ал киши урушчак болот. Всё. Ушундай көнүгүүлөрдү жашап жазап тургула. Эң сонун Айнура. Негизи эле бир сыйра эси сооп калды. Бир сыйра эси сооп, мындай жөнөкөй эле көнүгүүлөр болгону менен, бирок мындай Сразу сезилет. Андыктан кичине бизге тыныгуу керек. Бир аз тыныгуудан кийинки көнүгүүлөргө өтөлү, Рафаэль. Эң сонун. Биз менен болуңуздар.